Başka narsalarni chetsang bo'ladi. Yo'qsin, ayemi hozir 20 gektarning beri buna yoshlar ishlasin. Hozir rasaga bora olmay yurishadi hozir. Питомник айылынын тургундары айыл өкмөткө жер маселеси боюнча нааразычылык акциясына чогулушту. Айыл тургундарына 1991-жылы 21 сотук бак жана суга төлөш берилген. Бирок кийинки мунга деп сакталган 25 сотук жерди Питомник айылынын тургуну маркум Мамат Оморов Амат өзүнө өткөрүп алгандыгын айыл тургундары айтышууда. Анын жарымы бак болгон. Жарымы суга жер болгон. Эми азыркы документи боюнча бул элди алдап жөн тетрадка кол койдуруп алган. Анан кийин о купонунда көргөн эмес. Ошо кийинки муунга деп калтырылган жерде өздөрүнүн эме кылып алган. Биз менчиктештирип ону силерге мындай болот, кийин бала чакаң туулса мындай болот деп бизди ишендирген, кол койдурган. Анан кийин уже нажагынын эме кылган. Биз ишенип кала бергенбиз. 1995-жылы Осо Омат деген чарбалык ишкана түзүлүп, 25 сотук жер ошол ишкананын балансында турат. Чарбада дагы 36 гектар бак бар. Учурда маркумдун баласы Болотбек Мамат Оморов аталган ишкананы жетектеп, бардык документтери бар мыйзамдын негизинде экенин айтууда. 95-жылы приватизация башталганда биздин дыйкан чарба ошону сатып алган. Элдер өздөрүн алдырып боло берет деген ойдо өзүнүн оюн кылган аракет кылып атат да. Бул аз биздин карамагыбызда биз иштетип, налог, соцфонддору бүт төлөнүп, убагында төлөнүп жатат. Эч кандай нарушение жок. Булар эгер 25% боюнча купонун ошол убакта мына эми кандай кылып берген, кандай жок билбейм мен. Биз ал жокту билбейт экенбиз да. Бирок мына эгер азыр колдорунда договор болуп, дивиденд купону болуп, дивиденд алганда булар төлөп бериш керек эле. Мына эл өзү кол коюп берген. Ол жерде 12 комиссиясы болгон. Мына өзү айтып атпайбы, 12 адамыбыз бар деп. 11-12 адам болгон. Комиссия негизинде ошол убакта кол коюп беришкен да. Учурунда айыл жашоочулары түшүнбөстүк кылып кол коюп бергенин айтышууда. Эми ошол 25 сотук жерди болбосо да 36 гектар жерди элге ижарага берсе, биз ижара акысын төлөп иштетмекпиз дешет. Бирок Мамат Оморовдор буга да макул болгон жок. Мынтип бир адамдын жерди ээлеп турушу жашоочулардын нааразычылыктарын жаратууда. Мен азыр күйөөмдүн 20 сотук эле жери бар да. Мен 4 балам бар. Өзүм мен 6, мага дагы үлүш жер тийген эмес. Мен дагы ошол жерге келин болуп келгенмин. Балам чоңу паспорт алды. Şu bular 50 гектар жерде иштеп жүрөт. Ичкур дегенде арендага бер десеге муну айтат да. Берсин ошого, арендага болсо эми иштетебиз. 20 сотук мен аз көрүп атасыңар, бар жок кымбатчылык болсо, кантип бага аз мага окшогон ошончо эл мынаке. Айыл тургундары райондук сотко да карылган. Бирок ээлик кылган тараптын документтери мыйзамдуу болгондуктан, мыйзам чегинде сот Мамат Оморовдор тарапка чечкен. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал Ош.